Саламатсыз урматтуу замандашым, анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Бул сабакта биз силер менен ушул бардык программалоо тилдериндеги эң чоң дагы бөлүм болгон графикалык операторлор менен иштөөчү бөлүмгө киришмекчибиз. Pascal ABS тилинде бул графикалык модул graph ABS деп аталмакчы. Эми graph ABS модулунда ушу ар кандай сүрөттөрдү тартууга арналган процедуралар, функциялар жана операторлор менен иштейбиз. Алардын ичинен негизгилерин айта кетсек, бул биринчиси графикалык примитивдер менен иштейбиз. Айлана, төрт бурчтук, тик бурчтук жана чекит, сызык сыяктуу түс менен иштөөчү аракеттер. Башкача айтканда ошол түзүп аткан же болбосо тартып аткан сүрөттөрүбүздүн түстөрү, анын ички боёгунун түсү жана башка. Тик бурчтук жана чекиттер менен иштөө. Биз айтып кеткендей, ошо тик бурчтуктарды сызып жана чекиттер менен ар кандай формаларды сызууга арналат экен. Андан кийин калем перо менен иштөө, андан кийин калем сап кисть менен иштөө, шрифт менен иштөө, сүрөттөр менен иштөө жана графикалык терезе менен иштөө. Эми биринчи эле мисалга кайрылалы. Ушул мисалдын чегинде биз ошол graph ABS модулунда негизги түшүнүктөрдү түшүндүрүп кетели. Мисалы program grafika 01 uses кызматчы сөзү менен кошобуз. Бул graph ABS модулундагы uses graph ABS дейбиз. Бул жерде graph ABS дегенде ABS деген кичинекей тамга менен жазсаңар деле болот. Эч кандай графты дагы кичинекей тамга менен эле берсеңер болот. Эч кандай ката-ката эсептелинбейт ал. Андан кийин begin. Эң биринчиси эле бул set window size. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул биз ошо тартап турган сүрөтүбүздүн, башкача айтканда тартап турган сүрөт тартап турган терезебиздин өлчөмүн чыгарып берет экен. Мисалы set window size 256 дегенибиз x боюнча жана y боюнча 256 пикселден турган терезени түзүп берет дегенди түшүндүрөт. Set pen color RGB 00255. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул ушул биз сызат турган мына line деген сызат турган сызгычыбыздын, башкача айтканда калемибиздин түсүн берет. RGB деген ошо түстүк параметр болуп эсептелет. Ал эми 00255 деген бул 3 түстүн кошундусу. Кызыл, жашыл жана көк түс. Ушул 3 түстүн кошундусу менен биз каалагандай түстөрдү чыгарсак болот. Мына биринчисинде азыр 00 дегенибиз кызыл, жашыл, көк. Кызылыбыз бул жерде 0, сарыбыз дагы 0 болуп турат, 255. Башкача айтканда бул жерде көк түс менен тартылыш керек экен. Андан кийин line 00 window width, window height. Бул эмнеден түшүндүрөт? Бул сызыкты түзүп баштаганыбыз менен түшүндүрөт. 00 биринчи координатасы x1 y1 жана window width, window height деген бул акыркы координата. Мына ошол координатага чейин 00дон баштап сызыкты сызып берет. Экинчисинде деле ошондой. Line window height жана window width 0. Мунун баарын азыр түшүндүрүп берем. Азыр болсо мына ушул программаны көчүрүп барып, мисалы Pascal ABS программа тилинде көрөлү. Анда мынакей көчүрдүк. Бөлүп алабыз дагы, копировать жана ставить. Мынакей. Эми муну иштетип турган болсок, бизге кандай сүрөт келип чыгат экен? Мына биздин сүрөтүбүз. Бул кандайча түзүлдү? Демек, set window size менен биз 256 пикселден жана бул жагы дагы бийиктиги дагы 256 пикселден турган экранды түздүк. Анан set pen color RGB 00255 бердик. Бул жерде ушул сызыктардын түсүн берип атабыз. 00 дегенибиз бул биз айтканда кызыл, сары жана көк 3 түстүн кошундусу. Эгерде могу жерде мисалы алмаштыра турган болсок, анда башкача түс болот. Аны азыр көрөбүз. Азырынча 00 деген кызыл, сарыбыз тартылбайт, ал эми көгүбүз тартылып атат 255 менен. Мынакей бул жерде көк түстөгү сызык келип чыгат. Үчүнчүсү line, ошо сызыкты сызып аткан оператор. Демек 00 деп бул жерден баштап турабыз. Муну дагы түшүндүрүш үчүн мынакей могуга кайрылалы. Демек, мына биздин терезебиз, түзүлгөн терезебиз. 00 дегенибиз мынакей сол жак бурчтан башталат экен. Башкача айтканда x боюнча дагы 0, y боюнча дагы 0, ушул сол бурчтан башталат экен. Андан кийин эсептей баштайбыз. Window width дегенибиз биз башында window set менен берген, size менен берген 256 деп атпайлыбы? Демек, window width дегенибиз ошо 256 чекит деген түшүндүрөт. Муну сан менен деле берсек болот. Жана window height дегенибиз бул
Бул жактан берип атабыз. Муну дагы 256 деп. Демек height дагы бийиктиги дагы 256. Демек Windows height дагы бул жерде 256 болот. Windows with, Windows H. Бул бурчту бериш үчүн мына координатаны ушундай кылып бериш керек. Windows with, Windows H. Эми программабызга кайрылалы. Мына биринчи биз 0,0дан баштадык. Биринчи координатабыз 0,0. Мынакей могу жер болуш керек. Ал эми экинчи координатабыз Windows with, Windows H. Windows with X боюнча жана Y боюнча Windows H. Башкача айтканда максималдуу 256 чекит деген түшүндүрөт. Мына могу жер. Демек биринчи сызыгыбыз биздики мына могу сызык болду. Эми экинчи сызыкты карайлы. Line 0, анан кийин Windows H деп атат. Демек 0 Windows H болгондо биздики мынакей биринчиси 0 X боюнча, Y боюнча Windows H эң максималдуу. Мына могу чекит экен. Бул чекит экен. Ал эми экинчиси болсо Windows with 0. Экинчиси Y боюнча 0 экен, мынакей. X боюнча Windows with. Могу чекит экен. Демек биздин экинчи сызыгыбыз мына бул бурчтан бул жакты көздөй сызылат. Биринчибиз бул жерден баштап бул жакты көздөй сызылса, экинчибиз бул жерден баштап бул жакты көздөй сызылып атат. Эми бул жерден Windows with, Windows Height дегендерди мисалы өзгөртүп көрөлү. Мисалы Windows with деп акыркы максималдуу маани бербестен 256-ны биз жөн эле 200 деп коелу. 200. Жана Windows H дагы мисалы 200 деп коелу. Анда кандай болот? İşletip көрсөк, мына биздики аягына чейин жетпей калды. Анткени аягына чейин жетиш үчүн 256 деп беришибиз керек эле. Демек 200 менен берип койсок аягына чейин жеткен жок. Экинчисинде мында дагы мисалы 150 деп коелу дагы. Муну мисалы 180 жоксо 200 деп коелу. Анда кандай болуп калат? Чет турган болсок, ана бузулду. Эми ушуну талдап көрөлү. Демек экинчисин. Биринчиси го түшүнүктүү, 00дан башталып, анан 200, 200дөн 200, 200дөн бүтүп калды. Экинчиси кандай болду? Экинчиси мына X боюнча 0, 0, Y боюнча 150-ни алдык. Мына 150-биз. Ушу жерден башталып атат. Экинчиси X боюнча Windows with, башкача айтканда эң аягы X боюнча мынакей. Y боюнча 200 аягына жетпей калды. Ошондуктан бул жерде ушундай кылып сызып берди мынакей. Демек ушундай жол менен биз бул жерде сөз түрө Windows with деп башыңар айлантпастан бул жердин баарын сан кылып дагы коюп алсаңыздар болот. Мисалы 250 200 мына. Демек биздин line операторубуз 4 сандан туруш керек экен. 0 дегенибиз бул биринчи координата. 200 дегенибиз экинчи координата. Жана алардын ар биринин ортосунда бүтүрүү менен ажыратылат. Бул basicтен айырмаланып, мисалы basicте биринчи координатаны алгандан кийин каша жабылып, анан кийин тире, анан экинчи координата кетчи. Мында болсо баардык эле координата бир эле кашанын ичине жазылат, ортолорунда бүтүр менен ажыратылат. Демек 00 дегенибиз ушу биринчи координата деп түшүнүшүбүз керек. 200 дегенибиз экинчи координата деп түшүнүшүбүз керек. Мына бул жерде эле ошондой. Жана буларды колдонуп каалагандай сызыктарды сызып кете берсеңиздер болот. Ушу жерден эле улантып, мисалы line-ды астына Ctrl-C жана астында Ctrl-V менен улантабыз дагы. Бул жакка дагы өзүнчө мисалы каалагандай маани берип көрөлү. Мисалы 100 150 муну болсо 25 деп коеюн жана 200. Эми иштетип көрсөк, мына дагы бир сызык келип чыкты. Мына ушундай жол менен биз каалагандай сызыктарды сызып беребиз. Жана ошондой эле бул биздин терезебиздин графабусы терезебиз башында койгондо 256 жана 256 пиксель болот, Муну чоңойтуп алсак болот. Мисалы 800 деп коелу. Демек 800 пикселден турган терезени түзүп атабыз. Мынакей 800 жана 800 пиксель. Узундугу жана башкача айтканда туурасы жана бийиктиги дагы 800 пиксель болду. Жана ушу жерге дагы каалагандай сүрөттөрдү тартып берсек болот экен. Ошондой эле бул жерден түсүн дагы өзгөртүп көрөлү. Мисалы 235 деп коелу. 0дон 255ке чейинки ар кандай маанилерди бере берсеңер болот бул жерден. 3 болбойт. 180 деп коелу. Анда кандай түс келип чыгат болду экен. Иштетип турган болсок, анда мынакей көк эмес, бирок көк басымдуу кылган түс келип чыгат,
Ушул жерден биз айттык кызыл сары деп. Мисалы кызылды көбөйтүп көрөлүчү 255 деп коелу дагы. Буларды тескерисинче 200 муну болсо 125 деп коелу. Анда кандай түстөр келип чыгат экен? Анда кызыл түс басымдуулук кылып атат. Албетте бул жерде сары түсү дагы басымдуулук кылып атат. А мындай кылып көрсөк эмне болот? Анда 0 0 экөөнү тең 0 0 деп койсок, анда сөзсүз түрдө кызыл түс чыгыш керек. Кана иштетип көрөлү. Анда кызыл түс чыкты. Тескерисинче муну 0, муну 255 жана муну 0 деп койсок, анда сары түс чыгыш керек. Жашыл түс чыгыш керек экен. 3 мен сары деп туура эмес айтып турам. Демек кызыл, жашыл, көк түс. Мына ушундай бул жерге ар кандай маанилерди коюп, биз түстөр менен ар кандай эксперименттесек болот экен. Ушуну менен анда бул биринчи ушу граф АБС модулуна арналган биринчи сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.